Оту сайраған сонынан шығар. Ынтымақ барда уғандар, қыздарым қырғиектей бұлтынат. Ырыз алдың ынтымақта болады. Жарқырап дайым қырғын жақшылаған болады. Кылымдарды карыткан аска болот турбайбы, ар бир элдин өзүнчө салты болот турбайбы демекчи. Кыргыз калкыбыздын эң бир башкы сый белгиси бул бири-бирине болгон эң бир жакшынакай сыйы, ынтымагы. Мынакей ушул ынтымакты жолдоп, бүгүн мынтип Кайдол атабыздын урпактары баш кошуп, биригип, ушул Татынакай чөлкөмдө өздөрүнүн ынтымак чайын уюштурганы турушат. Ынтымак мааракесин уюштурганы турушат. Мынакей көп жылдан бери салтка айланып калган Кош Төбө, Ак Башат, Аңарык айылынын кайдолдору, Кайдол уурусунун өкүлдөрү, муундары, урпактары мына мынтип ынтымак чайына чогулушуп, жакшынакай тилектерди айтышып, кийинки жаштарга үлгү болгону турушат. Үлгү болуп келе жатышат. Мынакей ушул жөрөлгө кылымдарды карытсын. Ушул жөрөлгө кыргыз канча жашаган болсо, ошончо жыл бою улансын деген жакшынакай тилек менен бүгүн мынтип Кош Төбө жергебизде биз ушул жөрөлгөнү, иш-чараны өткөргөнү турабыз. Анда эмесе, урматтуулар, жүрүңүздөр, бүгүнкү иш-чарабызды баштап алалык. Кыргызстан деп жашасак, кылымдык иш жасасак, бул ынтымак. Күлүп башын буралсак, кыргыз үчүн туралсак, бул ынтымак. Аттуу жөнү өгөрсө, ата журт деп жөнөсө, ынтымак. Элди суудан өткөрсө, эрлер тууну көтөрсө, ынтымак. Элдин ынтымагы, ар бир жаран колунда ынтымагы мекендин, ар бир адам оюнда ынтымагы мекендин, эң биринчи орунда ынтымагы мекендин, элдин ынтымагы. Элим ынтымагың баш алсын эгиндей, элим ынтымагың ширелсин темирдей, элим ынтымагың карма тут кетирбей, элдин ынтымагы. Дем болсо, арка чөлөк бел болсо, бул ынтымак. Билим менен агарсак, бирге жүрүш жасасак, бул ынтымак. Огон көчтү түздөсөк, улуу көчтү үзбөсөк, ынтымак. Тууган элди сыйласак, туу алдында жыйнасак, ынтымак. Элдин ынтымагы, ар бир жаран колунда ынтымагы мекендин, ар бир адам оюнда ынтымагы мекендин, эң биринчи орунда ынтымагы мекендин, элдин ынтымагы. Элим ынтымагың баш алсын эгиндей. Бүгүн эми Кайдолдордун тою болуп атат буюрса. Тоюбуз тойго улансын. Аман эсен өткөрөлүп, ушул темпибиз менен жүрө берелик, ынтымагыбыз ажырабасын. Эмдиги жылы дагы ушинтип тойго келгиле баарыңар буюрса. Ошо ден соолукта бололук, тынччылык болсун, токчулук болсун. Эл журтубуз аман болсун. Ошол балам. Саламатсыңарбы бүгүнкү жыйындын коноктору? Бүгүн мына Чүй өрөөнүндөгү болгон Кайдол уруктугандар чогулуп, сый тамагыбызды берип атабыз, ата журтка Куран окутуп атабыз. Андан кийин биягы Ак Башат, Аңарык, Жуковтагы, Башиевиктеги туугандардын баарыңар кош келиптирсиңер. Ушу Калиндин жергесине келип чай ичип, сыйыбызды көрүп, мындан ары ушу бала бакыраларды, майырда үрпө чөрпөлөрдү бириктирип, тааныштырып, баарыбызга жакшылык, тынччылык, ушундай ак досторкондо ар дайым жолугушалы, ушундай жолугушууларыбыз көбүрөөк болсун. Эмки отуруш Аңарыкка кетсин.
аңарка тишип коеюн. Аңарга беребиз силе. Ошол эле келгендер жакшы капа болбой, сыйыбызды көрүп, жакшы отуруп, жакшы эс алып кеткиле. Баарыңыздарга чоң рахмат келгениңерге. Ынтымак, бириктүүлүк, биргелие бар бололу. Болду го деп атам. Улуу тарыхты канатына алган, улут болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган, улуу сөздөн кеп салган. Байыртан экен үчүн күйгөн эр манастын улубуз, байырлап ата журтун сүйгөн жоголбосун уңгубуз. Кан майданга да төшүн тосуп барган, кайра тартпай душмандан, калкым үчүн деп чагылгандай жанган, кайратынан жанбаган. Ай Кыргызстаным сенин ачык болсун асманың, элим деп сактаган мекенин, азаматтың аскары. Кыргыз эли кең пейилден, кереметтүү жерден, ырыс береке берген мекенин, өргүндөй бир кылымдарга, акалбагы асманга тийип, ала тоодой бийик. Өргүндөй бир кылымдарга, ынтымак болсо биз жеңебиз барын, ыйманыңды сактагын. Биригебиз иримдикке барын, бир борунду устатпагын. Жараткан бейпил жашоо берсин, тынчтык болуп элимде. Жаңаткан таң нурунан келсин, береке кут жериме. Кыргыз эли кең пейилден, кереметтүү жерден, ырыс береке берген мекенин, өргүндөй бир кылымдарга, акалбагы асманга тийип, ала тоодой бийик. Өргүндөй бир кылымдарга. Assalomu alaykum barыңарга. Бүгүнкү мынау иш-чарабыз Айдол бабабыздын урпактары чогулуп Куран окутуп атат. Бул иш-чаранын эмеси маңызы өтө чоң деп эсептейм. Себеп дегенде мына 3 айыл, 4 айылдан чогулган Кайдолдук мунун балдары бири-бирин тааныбай жүрүштү эле. Мына азыр ушу таанышуу дагы болот, Куран окутуу да болот. Арбактар ыраазы болмоюнча тирүүнүн иши жүрбөйт деген ниетте. Ошон үчүн мына бабабызга Куран окутуп, балдарды тааныштырып, мына небере чөбөрөлөрү менен келишти. Бул жерде орто эсеп менен 150-160 түтүндүн өкүлдөрү бар. Келгендери да бар, келбегендери да бар. Ушу Кош Дөбө айылында азыр бүгүн Куран окутуп атабыз. Кош Дөбө айылынын Кайдол жаштарына чоң ыраазычылык билгизебиз. Ушул иш-чараны унуткага калтырбай, ошол 3 айылды, 4 айылды чогултуп, ушинтип Куран окутуп атканына ыраазыбыз. Жакшылыктар болсун, мындан ары элибизде тынччылык болсун, баардыгыбыз ден соолукта болуп эле, жакшылыктарда жолугуп жүрөлү.
Bardıq kılgan batıların barın Kudayım kabul kılsın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام O jaratkan Allah'ım uşul okuğanı Kur'an'ı tilavetar uşul kılgan batalarımız bir özün razılığına sobun camı peygamberlerine peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna anı bilesine sahabalarına cami ötüp ötken jalpı mumun Müslüman ruhlarına uşul kayda ol atabızın ruhuna ötüp ötken ata babalardan ötüp ötken ata enelerden jakınların ruhlarına bağışladı. Allah'ım jatkan jayların jaylı olsun, imanın joldaş kıl, öz mermini alıp jannatingna nasip et. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Uşul kılgan batalarımızды kabul kılıp, şu kılgan amallarımızda özüň razı bola turgan dengelde kılıp Allah'ım. Mümkünçülükli nesi özüňsüň. Özüňden jardam sürabız. O jaratkan Allah'ım uşul okulgan Kur'an'ın şarapatlary menen asmanыбызды açyk kıl, jergebizge tınçlyk ber, yaşoobuzga bereke ber. Ortaoğuzda ıntımaklarımızды bekem kıl, ululardı urmattagan, kiçilerdi zattagan insanlarından kıl Allah'ım. Kalgan uşul ösüp baratkan uşul urpaklar, jaş bari imandуу jaş ballardan bolsun. Uşul kılgan uşul amallarыбызды ulap ketip, ынтымактарыбызды bekem karmap жүрgөнгө Allah Taalam özüň nasip etkin. Bardy Kırgızstan jergesinde amançılık bolsun. Bütkül alamda amançılık bolsun. Allahümme Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Birahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Barakelde, ayın jana kırsalar dengizleri bir türk büröte alakan çallardarına alalım. Abaltadan
elibиздин асман жердей наркы бар. Ала тоо өскөн мекеним ааламга кетчү даңкы бар. Коногу келсе сыйлаган, дасторконун жыйбаган, ийилип салам айтуучу, илгертен келе жаткан ыйык салты бар демекчи. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен ардактуу коноктор. Кылымдарды карыткан аска болот турбайбы? Ар бир элдин өзүнчө салты болот турбайбы деп элибизде айтмакчы. Мынакей ушу кыргыз элибиздин бир өзгөчө салты, өзгөчө жөрөлгөсү, өзгөчө бир жакшынакай өзгөчөлүгү бар экен, бул ынтымак экен. Андыктан мынакей ошо кыргыз элибиздин ичинен сурулуп чыккан Кайдол атабыздын урпактарынын бүгүнкү мааракесине барыңыздарды кош келиңиздер дейли. Турумтай бакка консо экен, турмушу элибиздин оңолсо экен. Бүгүн ментип жалпы Кайдол урусун чакырып, чай ынтымак чайын уюштуруп жаткан Кош Төбө айылыбыздын Кайдол урусу бар бекен? Баракелде. Кыргыйек талга консо экен, кырманы элдин дамга толсо экен. Чакырсак бүгүн ментип шашып келишкен Аңарык, Акбашат айылыбыздын Кайдолдору бар бекен? Ай азаматчылар. Жайлоого элим консо экен, жакасы малга толсо экен. Жалпы элибиздин бүгүн башын бириктирип турган ушу биздин Кайдол урусунун урпактарынын ынтымагы мындан арда бекем болсо экен деп жалпыбызга бир көпкө колчалардан баракелде, урматтуу айымдар, мырзалар, агалар, аталар, эжелер, жеңелер демекчи. Мынакей эң бир жакшынакай өзгөчө жөрөлгө баштап, ошо сиздердин уруңуздардын бир жакшынакай ынтымак чайы, ынтымак мааракеси өзүңүздөргө кут болсун дейли. Ушундай иш чараны өткөргөн бар, өткөрө албагандар бар. Колуна алган бар, колуна ала албаган бар. Мынакей ошончо кыргызымдын канча деген уруулары бар. Мынчалык сиздерге окшоп чай уштуруп, мынтай ынтымакка чакырганды саналуу эле болсо керек. Андыктан келиңиздер, ынтымагыңар мындан ары арта берсин, бекемдей берсин, канат бутаңар өсө берсин. Кудайым буйруса бүгүн ушу ичинекей чакан жерге чогулуп аткан болсок, эмкиде бүтүндөй Кыргызстан бирге турган Кайдол урусунун урпактарынан боло беришиңиздерге тилектешпиз. Эми бүгүнкү жакшынакай жөрөлгөбүздү ача турган, баштай турган биздин айылыбыздын аксакалы Жусуп байкебизди алдыбызга алгачкы сөзгө чакырып коелук. Жусуп байке, келип бериңиз. Assalamu alaikum. Ulanlarım, boğurlarım. Tolpundan takip etken şımında da söylüyordu. Uçağı ulanlarda gördüğünde. Varınardı, Аңарык, Akbaşat, ayının varınar düşeden çoğulduğunu varınar tutuktayım. Bu öte suyunuştuğunda bugünde. Bunlarda varınışı Kaydoldun barın baş biriktirip çoğultkan şu birinci şu Akbaşatlık'a tacım oladılar. Alışmayı ki oturatlar diye. Yeni olasın ya. Belki de beni geçip koy. Şulardan başladı. Daima şular bir Akbaşat'a barısı çoğultup bu yerden ben tanıvagan orunlu görüp durgun Omurata süzüp ketken işlerimle tiyak vargana karşıma benim bir tuğanım ken. Oşu benim ben abdan jakşı iş kılıp tuğanlar Kaydoldum varım bir-birimizde tanıp bir-birimizge tacım kılıp oy men suyunuştamin. Bugünkü ötölgöçö suyunuştu. Şu iki ayıldan Kırgızstan başka aylardan da bardığın çoğultup bir жерге gelip buna Kaydol degen yerden ayıl usta bir göçön var. Kaydoldur. Akbaşat'ta da bir göçön var Kaydol. Аңарыкта da bir göçön var Kaydoldur. Gılamale oşursun. Kaydoldur. Eli köbeğe versin. Emi Hacı makalını açacak. İşte dağı çoğun atı başlıklar var. Anı baturganlar ayıp verişe. Gösterip etkenden. Men bardığınarga tolkunap kettim. Ete ısık salamımda aytam. Hoş gelip singer uşu bizden Koş Töbe ayılından. Bizden gelip şuradan
батаңарды беріп, тілегіңерді айтып кеткілер. Сіздерге өте разымын. Абыл жол. Байкебизге колчолор болсун, бар болуңуздар дейли, урпаң арулана берсин. Эмесе, урматтуу коноктор, жакшы тилек жарым ырыстайт. Алдыбызга биздин бүгүнкү кечибиздин мааракебиздин коногу болуп келген Солто коомунун өкүлү Ашырбаев Эркинбек агабызды алдыбызга сөзгө чакырып коелук. Бир колчолор менен тосуп алсак. Ассаламу алейкум. Улуу элдин урпактары, санжыралы кылым карыткан кыргыз элинин урпактары, анан Сары Өзөн чүйдү бийлеген Солтонун урпактары, анан бүгүн ушул жерде ата бабаларды сыйлап, арбагы ыраазы болсун деп, боз үй тигип, дасторкон жайып, эл чакырып, Куран окутуп аткан Кайдоол атабыздын урпактарына жалындуу ысык салам. Kuranlar kabul olsun. Allah Taala sizlerin razı olsun. Ötüp ketken babalarımыздın arbaqtары razı olsun. Kırgızda jakşı söz var emes mi? Arbaq razı ol boyunca türünün işi jürbetти. Ошондуктан биринчи ушул Куран окутуп, аталарыбызга багыштап, ушул Кайдоол атабыздын арбагы разы болсун деп Куран окутканыңар, бул абдан жакшы иш. Курандар кабыл болсун. Аллах Таалам Куранда эмне дейт? Аллах Таалам Куранда мен силерди эл кылып жараттым дейт. Элдин ичинде улут кылып жараттым дейт. Uluttun içinde uğuru kılıp yarattım deydi. Birbirinizi bilip dürsün dedim deydi. Ankeni biz birbirimizi, bir tuğanlık sezimimizi bilişimiz gerek. Eğer de bir tuğanımız yok olsa, жалгыз tursan, жалгыз darak tokoy bolboyt dep kırgızlar aytkan. Ayemi bir tuğanın bolsa, jölөгүң bolsa, tayagың bolsa, sen oşonçol güçlүү bolosуң. Sen oşonçol kayrattуу bolosуң. Мына бүгүн баарыңар чогулуп туруп, бири-бириңерди карап, тияқты қарап, қанша ұрпақтарыңыз бар екен, қанша бір туғандарыңыз бар екен деп, өзіңер күшті болып тұрасыңар. Толқынданып тұрасыңар. Кайдоолдун ұрпақтары бар екен деп. Кайдоолдун ұрпақтары баягындай камчыға сап болған ер жүректері бар екен деп, толқынданып тұрған сезіміңер, ошол сезіміңер түбөлүктүү болсын. Ошол сезіміңер жүрөгүңөрдөн өчпөсүн. Аллах Таалам дагы айткан, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шундай сахабалар менен отурганда айтты, могу киши бейишке кирбей калды деди. Сахабалар сурады, ким деди. Ал кишинин атын айтты. Эмне үчүн кирбей калды деди. Пайгамбарыбыз айтты, анткени ал бир туугандык мамилени үзүп койгон деди. Бир туугандык мамилени үзүп койгон киши бейишке кирбейт. Ошондуктан бир туугандык мамилени бекем кармашыбыз керек. Кыргыз жаралганы, кыргыз каада салтында bir tuğanın hiç kaçan kol üskön emez. Bir tuğanın hiç yerde kaldırgan emez. Jölök bolsun, tayak bolsun hep жалгыз bolsa dağı oşogo bir tuğan taap berişken. Жалгыз bolbo dep. Mına бүгүnkү силер баарыңар bir tuğansыңар. Bir atanın baldarысыңар. Mına oşo сезимиңер бекем болсун. Качан баары ар бир уру, ар бир урук, ар бир аталык бекем болсо, bir tuğanlık сезимде күчтүү болсо, анда жалпы эли, кыргыз эли күчтүү болот. Жалпы кыргыз эли намыстуу болот. Жалпы кыргыз эли ынтымак менен баягы туусун бекем көтөргөн эл болот. Мына ошонун башаты, ошонун башталышы мына ушул жерде болот. Ар бир ууру, ар бир эл өзүнүн түйүн билиш керек. Түйүндө таза чыкса, ошол таза бойдон алыска барат. Ошондуктан мен бүгүнкү силердин ушундай Кайдоол атанын урпактарыбыз деп чогулуп, бири-бириңерге бир туугандык сезимдер менен Kur'an okutуп, ушундай ак дасторкон жайып, аксакалдардын сөзүн угуп, кийинки муунга жакшы бир нерсени калтыралы, кийинки муун ушундай ынтымактуу болуп, бири-бирин таанып жүрсүн, бири-бирине жөлөк болсун, бири-бирине таяк болсун, бири-бирине жардам берсин деген жакшы аруу тилек менен ушул чакырган ак дасторконорго Аллах Таалам берекесин берсин. Ар дайым ынтымакта болуңуздар, ар дайым жакшылыкта болуңуздар. Биз болсо силердин ушул жакшылыгыңарга күбө бололу, жана биз дагы ушундай Кайдоол атабыздын урпактары бар, бир туугандарыбыз бар деп сыймыктангандай болот. Рахмат, Кураныңар кабыл болсун. Баракелде, Алла канчалар болсун. Аны эмесе бүгүнкү мааракеңиздер дагы бир рет кут болсун дейли. Жана ушундай мааракеге жакшылык колдоно берсин. Өзүңүздөрдүн кыздарыңыздардын аткаруусундагы Токтогул Сатылгановдун чоң келбес көзүн силерге тартып коелу.
Баракелде колчалар болсун жана кийинки көбүз чайкама сиздер үчүн. Баракелде колчалар болсун. Үч буро жалгыз тек, үч кылгомуз, чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз демекчи. Чебер колду кыздарыбыздын өнөрү өркүндөй берсин дейли. Эмесе, урматтуу коноктор, кеңиздер дагы жакшы тилекти уланталы. Агарып таңдын атканы, кызарып күндүн батканы. Ак тилегин айтып, ушул маараке иш-чарабызды Ак Башат айылынан келген Калыз байкебиздин жакшы тилеги турат улантканы демекчи. Алдыбызга Калыз байкебизди чакырып койгон уруксат этиңиздер. Биринчиден баарыңарга ассалому алейкум. Ушул монтип чогулуп отурганыбыз аябай жакшы нерсе деп ойлойм. Эми бул маараке жана айтылып кеткендей 12 жыл мурда болуптур да. 12 жыл мурда ошол Ак Башатта болду да. Мунун негизги тарыхы кандай? Эми берде жана Кайдолдун мындай учу мындай кыска эмес, узун экен да, көп экенбиз. Анан бизге чейин дагы чыгандары чыккан экен. Бул ишти ушу Кайдолдун урпактарын, Кайдолдун жигиттерин, Кайдолдун үй бүлөлөрүн чогултуп, өзү Куран окутуп, бири-бирине тааныштырам деген ой бул Сооронбай байкеники болгон. Аңарык айылындагы саматчы Сооронбай байке ошол мен бир жерде чогуу отуруп калып ошол айтты да. Ошол айткан бир 2 жылкы союп 2 ресторанды ээлеп туруп, Кайдолдордун баарын чогултуп бир Кайдол бабабызга Куран окутуп коюн деп жүрүп эле ошо 1 жыл өткөндөн кийин эле ооруп калып, ал киши каза болуп калбадыбы. Анан айтылган сөз менин кулагыма ушундай жазылып калган экен. Кой эми. Айылдагы балдар менен кеңешейин, сүйлөшөйүн. Аңарыктын балдары менен сүйлөшөйүн, кеңешейин, Коштөгөнүкү менен сүйлөшөйүн, кеңешейин деп анан 12-жылы 8-сентябрь күнү, болоке сөзүңүз деле билесиз, мына Сейит өзү видео фильмге да тартып эме кылып келген мына күбөлөр бар. Ошол ушундай башталган да. Анан бүгүнкү ушу 12 жыл деген ушу бир мүчөлүү жыл экен да. Кудайым деле ушуну эсикерип туруп ушундай кылып берип атат окшойт. Мына баарыбыз чогулуп 12 жылдан кийин. Ушу мүчөлүү жылы келип туруп ушундай ынтымакка чакырган Курандарыбызды өткөзүп атабыз. Ушу Коштөгөлүк жаштарга, аксакалдарга, баарыңарга ушуну өткөзүп атканыңарга баарыңарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анан бул жана айтылып кетпедиби? Юсуп акем кичине башын баштап туруп эле токтотуп койду. Мына биздин райондо, мен райондо иштеп жүрүп билем да. Кайдол эми жана учу кыска эмес, аябай узун да. Мына например район боюнча 2 мектептин аты Кайдолдун атынан аталган. Мына Большевикте Ташмат Арыков байкебиздин мектеби, мына Ак Башатта Усубалиев Сабыркул агайыбыздын мектеби. Буга чейин мына азыр сүйлөшүп отуруп эме кылдык, где-то 80-жылдын акыры башталышы экен. Элге эл агартуу министри биздин Кайдол байкелерибиз болгон, Медербек деген киши. Ал эми ушундай эмелердин баарын эскерип отурсак, мына Ташмат байкебиздин айткан сөзү ушундай тамга баскандай да. Басканча дейт, башка жердин көксүберин дейт, басайын өз жеримдин тикенегин деп айткан. Анан жүрөк качанга чейин согуп турса, ошол жүрөктөн эч кандай сүйүү тарабайт деген да. Ушу баарыңарга болгон ушу жүрөк иштеп турабы, баарыңарга болгон сүйүүмөн да. Кайдолдун баарына ошо сүйүүм ушундай эме болуп турат да. Анан мына
дагы бир мен айтып кетейин, мына жакында Алтымыш байке жакшы бир китеп чыгарып, мына Кайдолдун эмесин дагы эме кылбай, китепти да чыгарып берип койду. Мына баарыбыз окуп атабыз. Мен ойлойм, ар бирөөбүздүн үйүбүздө бар болуш керек деп. Мына эки элдин баатыры деп мына Кайдол деп ушундай кылды. Эми бул деген жакшы жышан да, унутулбайт да бул негизичи. Эми ал бул китептин дагы жанагы эмелерин, фактыларын баарын такташка туура келет. Анан негизи жакшы жерсе да. Анан могу эмеде дагы айтып кетерим, ошондо мен ошо балдар менен айтып атпаймынбы, 12-жыл чогулуп эме кылып, кайсы айылда канча түтүн бар депчи. Азыр мына 12 жыл өтүп кеткенден кийин Ак Башатта 80-90га чейин түтүн бар экен. Бул жанакы ата энеси менен чогуу жашап аткан балдарды эсептегенде мындай бөлүнүп чыккан балдарды да 80-90га жакын түтүн бар экен. Азыр биздин Ак Башатта Кайдол ынтымагын дегенде жана Бакай деген балабыз ошо чогулуп жүрөт. 80ге жакын киши ошо ынтымагын берет да. Бул өзү жанакы бар нерселер да. Анан Кош дөбөдө мына мурда 35 деп түгүл азыр 40-50 түтүн болуп калды. Көбөйдү. Аңарыкта дагы ошо 17-20 деп түгүл азыр 25-30 түтүн болуп калды. Мына Большевикте 2 түтүнүбүз бар. Эми алды деле көбөйүп балдар деле келчек алып өзүнчө жайлашып эме кылды да. Анан биз деген өзү негизи Кайдол деген Москва районунда эң чоң күч да. Эң чоң күчпүз өзү негизи. Анан акырында айтарым, мен көп эле сүйлөй бербейин. Мына укалиндик жаштарга ушунун баарын ушинтип эме кылган. Жана азыр бу жерде карындашым да айтып кетпеди, мындайды кылган да бар, кылбаган да бар депчи. Ушул Нурланга, анан Нурландын командасына, мына Кош дөбөнүн баардык жаштарына ыраазычылыкты билдирет элем да. Аманчылык болсун. Мындан ары дагы бул токтоп калбасын. Дагы эле улана берсин, боло берсин. Ушу биздин балдарга, неберелерибизге, үй бүлөлөрүбүзгө баарына жакшылыктарды каалайм. Чын ден соолукта бололу. Ар дайым эле талашканыбыз сый болуп эле жакшы кабарларды угушуп, ай баланчанын жакшылыгына бартам деген күндөрдү Кудайым берсин. Анан бир мен айтып коеюн, азыр Солтоо коомунун өкүлү да айтып кетпеди, ынтымак боюнчачы. Анан мурдакы эски аксакалдарыбыз айтчу экен да. Аксакалдар, эми мен аксакал болуп калдым, өзү 68-ге чыктым да. Аксакалдар 4кө бөлүнөт экен да. Биринчи чалдар деп коет экен. Чалдар көчөгө чыгып, бияка барып, кайсы жерде түтүн чыкса ошол жака барып чай ичип, анан тигини чагыштырып, муну чагыштырып, чалдык милдетин кылат экен да. Анан кийин аксакал деген бар экен. Жок, эми андан кийин карыя дейт экен. Карыя деген болсо, өзүнүн үйүнө, тургуна аябай карлуу киши болуп туруп, өзүнүн оокатын жакшы жүргүзгөн киши карыя деп коет экен. Анан аксакал бар экен. Аксакал деген ушу жакшы чыгып аткан балдарын элге таратып, бүт жака таратып, аны дагы ушундай көтөрмөлөп, жакшы жагын айтып, анан 2 айылды же болсо 3 ай болобу, же болсо бир туугандар болобу, урушуп кетсе аларды жараштырган, акылын айткан аксакал киши болот экен да. Анан 4-чүсү болсо жанакы эми өзүңөр билесиңер да, Садыр ака, Кадыр ака деп жүрбөйбүзбү? Алар көз ачыктар да. Мына Калыгул Олиянын айткан сөздөрү, булар Олиялар болот экен да. Ошон үчүн бизде чалдар эмес, аксакалдар көп болсун деп, аксакалыбыз көп болсун. Жаштарды үндөйлү, жаштарды колдойлу, жаштарга ыраазычылыгыбызды билдирели, жаштарга рахматыбызды айталы. Рахмат. Чоң рахмат, тилектер кабыл болсун дейли. Баягы учурунда айтылбаса сөз ата сүйлөт дейт кыргыз элде. Андыктан мен бата берүү адеби жөнүндө да бир эки ооз сөзүндү айтып өтөйүн. Бир үй бүлө болот. Ошол үй бүлөнүн үйүнө аксакал экен, көчөдөн намазынан кетип бараткан молдоке жумуштап кайрылып калат. Кирсе баягы кожо үйдүн кожоюну отургузуп, чайын берип, чайын даярдатып, дасторконго отургузат. Баягы эч нерсе сөз айтпастан, баягы иш менен алек болуп эле дасторконго колун салып тамактана башташат. Тамак ичип бүткөн соң баягы молдоке үйдүн кожоюнан суранат. Анда эмесе келиңиз бата кылып койбойлу дасторконго десе, баягы үйдүн кожоюну айткан экен дейт. Ой, күндө кайталап айта берген сөздүн эмне кажети бар? Күндө эле ошо сөздү айтабыз, күндө эле ошону кайталайбыз. Ошонун эмне пайдасы бар дейт. Анда ошо жерде жанында отурган бир 10 жаштагы тестер небереси карап отуруп айткан экен. Ата, анда мен күнүгө сизге ассалому алейкум, жакшысызбы, амансызбы деген сөздөрдү эле айтпай эле койбоймунбу? Ал деле күндө кайталанып атпайбы дейт экен. Ошондо баягы молдоке
Байга үйдүн кожоюну сөзгө сынып, атаң көрө, мен чоң жаңылыштык кылган экенмин дейт. Ошол жерде молдоке батасын берип, үйдүн кожоюнуна сунуштаган экен. Айланайын элим, ар дайым тамактанып бүткөндөн кийин 2 ооз сөзүңөрдү оозуңардын желине эмне аяйсыңар? Батаңарды берип тургула. Ошо биздин дасторкон четинде отурган балдарыбыз бата менен чоңойсун. Анан батаны тирүүлүктө айтпаганда качан айтабыз деп. Андыктан урматтуу биздин ушул жерде ак калпагын кийип отурган, ак жолугун салып отурган апаларым, аталарым айтар элем, баталуу бололу, бата берели. 2 соос болсо дагы чайдан кийин, тамактан кийин балдарым бактылуу болсун, эл жеринде тынччылык болсун деген сөздүн эң бир терең мааниси бар. Андыктан барыңыздарга бүгүнкү мааракебиз бата менен башталып, бата менен жыйынтыкталсын деп жакшы тилек айтар элем. Бар болуңуздар. Кеңиздер эмеси урматтуу коноктор, жана жогоруда айтып атат, мынакей жылдан жылга көбөйүп атабыз дейт. Кудайымдын кулагы сүйүнсүн. Дагы да ушул жака бүгүн ушул маараке иш-чарага келип берген Аңарык айылынын өкүлдөрүнүн атынан Козен байкебизди жакшы тилекке чакырып коелук. Байке кайдасыз? Келип бериңиз мында жакшы тилекке. Assalamu alaikum. Айдолдун урпактары. Бүгүн абдан жакшы күн болуп атат. Ушу Калинин Коштөбө айылы Куранга кабыл болсун. 2-3 айыл чакырып, мына жаштарды таанышсын, аксакалдарды көрөйүк, ден соолукта барган деп бизди чакырганга рахмат силерге. Эмне дейм, ушу Кайдолдун урпактары көбөйө берсин жылдан. Жаш балдар айтпайм, жаш балдар канчалык иштесе ошончо көп болот да. Бизге эркек балдар көп болсун. Анан эмне дейм, жаш балдардан ойлойм, министр чыгат деп биздики. Мына карап турсаң, мына бизде Кайдолдордун балдары бар, тың, Атнакай, жап-жаш балдар иштеп иштесин. Анан эмне дейм, жашкылыкта жолугайык барыбыз, ынтымактуу болоюк. Көрүшкөн жерден саламатчыс боло, Кайдол кандайсыз деп. Силерге аксакалдарга дагы жаш баарыңарга узун өмүр, ден соолук каалайм. Бирдиктүү болоюк, чоң болоюк. Баракелде, чоң рахмат. Бар болуңуздар дейли. Бул жашоодо азбы көппү өмүр бар, ар бир жанда өтө назик көңүл бар. Тирүүлүктө сыйлашканга не жетсин, көр дүнүйө издегенге табылар демекчи. Тирүүлүктө, аманчылыкта мына мынтип амандашып, жакшы күндөрдө баш көчкөнгө баш коштурганга Кудайым өзү дайыма насип этсин дейли. Андыктан жогорудагы куттуктоолорду улап, биздин алдыбызда турган кыздарыбыз, кымча бел бичи кыздарыбыз би белегин арнап берсин. Баракелде кылчалар. Бирөө жүрөт байлык издеп алыстан, бирөө жүрөт бакыт издеп жылдыздан. Башканы билбейм, а менин байлыгым да, бакытым да Кыргызстан демекчи. Ошо биздин бүгүнкү конокторубуздун катарын толуктап турган Байшыбек айылынын патриот мырзасы Токтогул байкебизди сөзгө чакырып койсок. Жана жогоруда айткандай, артист болгондон барса толуктанат экенбиз деп каптеттен сөз алдым.
Бүгүнкү окутуп аткан Кураныңыздар кабыл болсун. Бабабыздын арбагы колдой жүрсүн. Ошо түз жолу менен баратабыз деп терең ишенем. Эми мурда 1-2 айылдарга эметип ак башакта жүрчүлүк абдан жакшы иш болуп атат. Улам кийинки эстафетаны башка айылдар алып, аз көбүнө карабай. Бүгүнкү мааракебиз, тоюбуз, эскерүүбүз жакшы маанайда өтсүн. Ошо ар бир салым кошобуз деп терең ишенем. Жаштар улуулардан үлгү алсын. Анан ким баштаса да мына татнакы иш баштап берди. Эми тарых узун да, алыс жакта жана айтып кетпеди, алыс жакта бир туугандарыбыз бабабыздын кабыры бар экен. Ошол жакка барып келген кишилер да бар, арабызда отурат. Көрсө тегеректеги айылга, Кыргызстан ичинде эмес, Казакстанга чейин бабабыздын аты белинип, жана китеп тууралуу кеп болду. Ошону окуп атабыз. Көрсө биз оңой жердин уул кыздарынан эмес экенбиз. Ошого сыймактаналы. Ушул сыймыгыбызды улантаар жаштардын иштерине ийгилик, жакшылыктарыбыз көп болсун, атабыздын арбагы колдой жүрсүн. Рахмат. Баракелде, тилектер кабыл болсун дейли. Эми удаа эле ушул жака, ушу биздин чакан Кош Төбө айылыбыздын аксакалдарындагы эки ооз жакшы тилеги менен чакырып коюуга уруксат этсеңиздер. Айылыбыздын аксакалдары келип берсеңиздер, агалар, байкелер келип койсоңуздар. Assalamu alaikum, hurmatly Qaydoğlu urpaqtары. Бүгүнкү кылып аткан ушундай иш аракетиңер жалпы коомчулукту жана ошондой эле кыргыздарды жакшылыкка, биримдикке, достукка, тууганчылыкка чакырат деп ойлоймун. Эми мындай маарелекелер боло берсин. Эми берде айтып атпа. Qaydoğlu urpaqtары, Солто urpaqtары, тиги бу аргынды urpaqtar чогулуп атат. Анан кийин бул деген баягы биздин ата-бабабыздын илгертен тиги жазуусу болбогондон кийин ооз эки айтылып, санжыр аркылуу айтылып отуруп, ушул заманга чейин келип, дагы кыргыздар мыкты экен, ошо менен баарыбыз айтылып келатабыз. Ошондой эле жанакы эми биздин Кайдоол Кош Төбөнүн кайдоолдорун чоң ыраазычылык айтабыз. Эми баягы өзүбүз болбой эле баягы айыл аксакалдарын чакырып коелу дегендерине чоң рахмат. Кураныңар кабыл болсун демекчимин. Ушундай эле ынтымагыңар күчөй берсин. Бул деген чоң иш. Анткени себеби бириңерден бириңер угуп, үйдөгү бала бакыра кийинки келечекте бири-бириңерди айтып саламдашып атсаңар, мынакей Кайдоол эли бар экен, бир тууган экенбиз деп балдар дагы ошого ыналып калышат да. Себеп дегенде үйгө барганда айтып барасыңар, ой ушундай Кайдоол момундай болуп, эми көбүнчө берде эми кандай бул жаштарды аралаштырыш керек да. Анткени жаштарды аралаштырсаң азыр айылдагы жаш балдарды биз аба аксакалдар тааныбай да калдык. Ошон үчүн жаш балдарды аралаштыра жүрүш керек экен. Эми берин айтканда эмне айтабыз? Кайдоолдор деген мыкты эл экен. Мына биздин Жусуп аксакал отурат. Мен кечирээк келип калдым. Сөздөрдүн баары айтылып кетти болуш керек. Мына тети Казакстанга чейин барып, Акбашаттын кайдоолдору, биздин кайдоолдор барып, тети Казакстан жоголуп кеткен кыргыздарды таап келишкен экен. Бул деген чоң иш. Алар бияка конокко келип, булар аяка конокко барып, мынакей кыргыздын санын дагы көбөйтүп атат. Алар уже казак болуп калышкан экен, бирок ошондой болсо дагы кыргызбыз деп, жүрөгү менен кыргызбыз деп өздөрүн эсептеп жүргөн экен да. Ошон үчүн баарыбыз тең кайсы буруудан болбойлу кыргызбыз. Кыргыздын намысын сактайлык. Баягы илгери жоо келгенде Солто тиги кушту дагы ар кайсы Кайдоол деп бөлүнбөй эле жапырып бирге курал көтөрүп иштешкен экен. Мына эми ошондой болсо да мына бүгүнкү жыйыныңар, Кураныңар кабыл болуп, өмүрүңөр узун болуп, ушундай жыйындар көп боло берсин. Окуткан мына биздин Кош Төбөнүн балдарына ошо ата-бабанын батасы тийсин. Жалпы батабызды беребиз. Рахмат ушундай кылып чакырганыңарга. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү
иш-чаранын катышуучулары, Кайдолла атанын урпактары, окулган Куран кабыл болсун, айтылган каалоо тилектер, баталар кабыл болсун. Жана берде калыспай айтып кеткендей, Кайдолла урусунан атактуу инсандар чыгыптыр. Өткөн доордо мындан 2 кылым, 3 кылым артка карасак, жоодон сактаган, элдин башын бириктирген инсандар, батыр, бий деп танып келгенбиз. Биздин заманда бүгүнкү күндү карасак, Кайдолла элинен чыккан мен бир инсанды айтат элем. Ал Алыбаев Жылкычы байкебиз Абдралович. Бул кыргыз милициясында 40 жылдан ашык иштеген, көптөгөн салымдарды кошкон, көптөгөн инсанды тарбиялаган. Муну Кыргызстан боюнча кай жерге барбасаң, Белоцкийдемин десең, Жылкычы байкени сурайт да. Айтайын дегеним, Кайдолла элинен ушундай инсандар чыга берсин, ынтымагыңар курчуй берсин, өзө берсин. Анан дагы анча-мынча кошумчам бар эле, конвертин уюштуруучуларга берип коеюн. Көптү көргөн аксакал кары болот турбайбы, каргыз сөзү жаштарга дары болот турбайбы деп, урматтуу аксакалдар, карылар ар дайым баш кошкон жерде ушундай жашнакай тиреңерди, батаңарды берип жүрөңүздөр дейли. Ушу мен бүгүн майрамда ырдап кетет элем, мен ушу майрамда бийлеп кетет элем дегендер болсо, алдыбызга келип бизге жазылып кетиңиздер. Азыр болсо барыңыздарды чайга чакыралы. Обед учуру, түшкү тамактан учуру өтүп баратат. Анықтан аксакалдар улуулатап боз үйгө кирип бериңиздер, жаштар палаткаларга кирип бериңиздер, барыңыздарды чайга өтүп беришиңиздерди суранабыз. Биздин кечебиз эми жаңы башталып атат. Ошондуктан эч кимиңиздер тарабаңыздар. Бүгүн сиздер үчүн эң бир сый дасторкон жайылган. Барыңыздар дасторконго чакыралы. Тамактан чай ичип бүткөндөн кийин кайрадан ушул жерден жолукканча барыңыздарды күтөбүз.
Эмне дейлем, мынакей бул жерде баарсаң аксакалдар Кайдолдун урпактары отурабыз. Элибизде жакшы бир сөзү бар эмеспи? Маркумду эстебей тирүүлөрдүн иши оңолбойт депчи. Ансаганда мына бүгүнкү күнү ушул Кайдол бабабыздын арбагына арабыздан өтүп кеткен аксакал аталарыбыздын, бабаларыбыздын арбактарына ушинтип кан чыгарып, ошол жерде аксакалдарыбыз баш болуп Куран чырып отурабыз. Ушул кылган ишарабыз ушул жерде отурган аксакалдарыбыз, ушул жерде отурган инсандардын ошо каалаган тилектери кабыл болуп, айтылган баталар кабыл болсун. Мындан ары элибизде, журтубузда тынччылык, бейкутчулук болсун. Ушул Кайдоол бабаларыбыздын арбактарын колдоп, ушул арбактарды сыйлап, ушул биздин Кайдоол урпагы кемибесин дейм. Мен ойлойм, ошо келечекте ушул Кайдоол урпагынан да ушундай жакшынакай чыккан жигиттер чыгат, буйруса. Ошол эми ошол аксакалдарым бар болсун, аман болсун. Ушу биздин төрүбүздө дайым акыл насааттарын айтып, биз ушу жаштарга, урпактарга, кийинки муунга эмне калтырабыз? Ушул калтыра турган сөз келечекте ушул жасалып аткан ишараны улап кетсе экен, ушулар кемибесе экен. Дайым ушул бабаларыбыздын арбактарына Куран окуп, дайым ушул ишарабыз алгалай берсин демекчимин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар баарыңыздар. Эми урматтуу туугандар, биз мындан 10 жыл мурун, 15-жылы могу казак жергесиндеги туугандарды таап ошол жака барып келдик. Могу Жусуп бар болчу анда, калыс. Жусупту Iya. Kim alып берди эле билетти? Kimsiң мен деген? Мага көрүнбөй атат бияктан. Калыспы? Бекер алып берген жоксуң. Мен сага 6000 берип алып бергенсиң. Ана мындай барып билет алдык. Калыс алып келди. Барып мен акчасын калыска бердим. Жусупту өзүм апардым, өзүм алып келдим. Өзү айтып жүрөт, жүзүм алды силерге. Мен 60 алып барып, 60 алып келген деп. Мына ошондо тааныштык казак жергесинен. Барып Жусупка китеп салып жибериптир. Байдосов деген агабыз бар экен, профессор. Ошол киши Казан жүрөк Кайдоол деген китепче чыгарыптыр мындай. Анан Жусуп калыстын мозговой центри да. Анан ошого 3 китеп салып жибериптир, кызы врач экен. Анан 3 китеп салып жиберип, ошону окуп бүткөндөн анан биз барып келбедикпи? 5 күн жатты. 5 күн жатып ошол жерге. Анан кайта келдик. Мына ошондон бери баргандары барды, менден катышым ушул убакка чейин үзүлгөн жок. Мына эмеде эле барып келдим. Майдын 15-inde. Барып 5 күн жүрдүм. Барып Кайдоол бабабыздын күмбөзүнө барып бир кой союп, Куран окуттум аерге. Орозодо барып ооз аштырам, айкада мал союп. Эми унутпайм, мына эстелик коюлган, бул проблема болгон да, талашып. Бирөө коебуз десе, бирөө койбойбуз деп. Арабыздан чыккан андайлардан. Анан болбой акча чогулттук. Бирөө 10 000 берди, бирөө 5 000 берди, бирөө 2 000 берди, ушинтип. 4 киши, Шекербек, Жакып, Байбек, дагы бирөө 10 000 берди, калганы 5 000, 2 000. Анан калган акчасын биз өзүм көтөрдүм. Художественный академияга 1 ай жүрүп, Шекербек экөөбүз 3 киши ошо эстелигин жасап тургузду. Тургузгандан кийин жана айтпадымбы, калган жетпеген акчасын өзүм коштум. Алып барып туруп койдук. Коердун алдында тиги Коргонбек деген туугандарыбыз бар, азыр мэр ошол жерде. Мага звонить этип калды. Ага, могу аксакалдар муну тимел эле Кайдоол деп коюп коелу деп. Анан мен айттым, аныңар болбойт. Биз эмне үчүн эстелик эметтик? Ары бери өткөн казактын кайсы батыры деп айтпайбы? Кыргыз, Кайдоол деп жазгыла барын деп. Анан барып мраморго Кыргыз, Кайдоол деп жазып, эстелигин ошол жака койду. Мына ушул убакка чейин эстелиги турат. Шекербек иним болсо,
жаңы темир жол станциясына барып айттым, поездды bir 3 минутпы токтотуп турсаңар болобу? Жок, болбойт. Биз указание берели, гудок берип өтсүн деп. Анан 2 жыл гудок берип өтүп жүрдү. Мына азыр 3 жыл болду. 3 минут токтойт поезд ошол жерге, Кайдоол станциясына 3 минут токтойт. 3 минут токтоп анан кетет ошол жерден. Мына ушул эмеге жеткиздик, Кайдоолду угуздук жакшылап. Кимге бирөөсү туура көрбөйт муну, туура кабыл албайт. Бирөөсү эми бар, буда ичибиз кыргыз кандайбыз, мында көрө албастык болот бу жерде. Ушундайлар болот, андай абдан көп болот. Андайлар. Бут тосмойлор андан да көп болот. Мына жана айта калыс, биринчи өткөзгөн калыс, аны эметпейбиз. Акбашатка өткүзгөн, 1 жылкы сойду, 4 кой союлду. Ошонун ичинен 1 койду мен алып бергем. Адам Кали болчу, Кайдоолдун башы Адам Кали келди, Солтолордон келди, Акимияттан келди, бу жерге телевидение келди. Абдан жакшы өттү аяктан да. Анан 2-3 жыл өттү, дагы эле ошол жерден алма эмеден өткүздүк. Алманын ичине. Ошол жакта Казакстандагы туугандар келди жанагы. Биз барып келген. Бешөө келди, ошол жерден сыйды көрдү. Жана Акмат айтып отурбайбы? Уйлар жайылып жүрүп, жана алманы үзүп жеп атса, ойпурма, бул жердеги алманы жебей үзүп жейт турбайбы булардын уйлары деп айтат деп. Мына ушул убакка чейин катышыбыз үзүлбөйт. Туугандарыбыз мына 400 жыл мурун дейт, кетиптирди, бир 2000ден ашык, азыр 12.000 киши. Эми алардыкы кичи жүздүн арасында казактын тили да, дини да, салты да казак болуп кеткен. Ал эмес мына Алматыга барып, мына 1 жыл жүргөн кыргыздар барып казакча сүйлөп калат эмес бул соодада жүргөндөр. Алар кантип 400 жылда кыргызча сүйлөсүн. Бирок жүрөгүн кыргыз деп согот. Биз кыргызбыз дейт. Азыр паспорттарынын балдарынын баарын кыргыз деп жазгызып атат, бардыгын. Өздөрүнүкүн жазбайт экен, болбойт уже. Казак деп жазылган которбойбуз деп коюптур. Балдарын бүт кыргыз кылып жазгызып атышат. Мына ушул бүгүнкү күндө чоң ата байкелер мына Калинин туугандары өткөзүп атпайбы, Куран окутуп, баарыбызды чогултуп. Биз дагы баягы биринчи баарыбыз туугандар болуп сүйлөшкөндө бирден кой союп келип, ар бирөөңөр өзүңөрчө Куран окутуп кой деп сүйлөшкөнбүз. Ошо биздики даяр болуп калды, аксакалдар. Силер кабакка карап биринчи табак улуу. Кадемеси, урматтуу айымдар жана мырзалар, медейле. Нур төгүлүп, коонак бүгүн биздин маанайыбыз дал ушундай ташып турсун таалайыбыз. Дүйнөдөгү болгон бардык жакшылык ушу элибизге, журтубузга кабыл болушун биз каалайбыз деп, дүркүрөтө бир колчаларды Кайдоол урусуна арнап алсак. Эмеси, урматтуу коноктор, көптөн күткөн ушу бүгүнкү дал мааракенин өтүшүнө бир жашынакай салымын кошо турган белгилүү ырчы мырзабыз Тынчтык мырзаны алдыбызга чакырып коюуга уруксат этсеңиздер. Баягы кыргызда айтмакчы, жакшы келди дегенче, жарык келди десеңчи, жакшылыктын жышаанын алып келди десеңчи демекчи, алдыбызга төкмө акын Тынчтыкты чакырып коюуга уруксат этиңиздер.